Мен азыр отурганда сен жолуңар ачылып баштайт. Мен сүйлөгөндө эле уже жолуңар ачылып баштайт. Демек Камчыбек Кыдыршаев ошол Бегимжан Аймугаров жолун ачтырат экен. Ким көз ачыкка барса, имандан чыгып кетет деген. Автоматтык түрдө имандан чыгып кетет. Эмечи, ал таныш аркылуу көрөт да, сен ким аркылуу келдиң, ошо үчүн да нет койду. Сүрөт, ошол кыздын сүрөтүн ысырык жана суу ала келди, сууду жолдон алабыз. Бизден азыр сиздерге коопсуздук керек. Коопсуздук жакка барганга. Ооба. Мен адам жин шайтандар адамдын ичинен жириктеп чыгарам. Атасыңарбы? Аллах таалам өзү кечирсин. Бул кылган ишибиз. Бул жерде 10 мүнөт болуп калды Умарбектин кирип кеткенине. Бу жерде мен атам менен энемдин үйү, мен вообще башка жакта турам. Эмнеге сарсанаа болосуң? Эмнеге сарсанаа болосуң? Камчыбек Кыдыршаев бул жакка келип өзүнүн жолун ачтырып кетет экен. Ал боюнча эч кандай иш иштеге деп айта албайбыз. Булдыйлап үмүт болот да. Уже бас бара кеп барасаң, машина кеп барасаң, жолуң ачык, уже башкача болуп баштайсың. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Бүгүнкү чыгарылышта биз ошол диндин душмандары, жалпы элибизде коомчулукта да бир көйгөй маселеси, көз ачыктарга, бакчыларга ишенген адамдарга биз жардам берүү катары ушул туура жашоодон адашып кетпейли деп бул чыгарылышты сиздерге коомчулукка чыгарып отурабыз. Эми бизге кайрылгандардын арасынан бул айымдын аты өзгөртүлдү. Гүлнар айым деп коеюн. Гүлнар айым, кош келдиңиз. Саламатчылык. Эми сиз негизи бул көз ачыктарга мурда ишенет белеңиз? Негизи мен ошо көз ачыктарга ишенбейм да өзүмчү. Негизи? Негизи да. Просто бул жерде алданып калдым да анча-мынча. Кандай жол менен алдандыңыз? Башталышында эле. Бул жерде бир Кенжегүл деген кыз келин бар. Ал болсо айтты эме депчи. Балам кыргызтап калган да. Анан ошо баламга жардам берем сага депчи. Анткени менин де жана күйөөм, кайнатам, анан баары тең туугандарым баары органда иштейт депчи, правоохранительный органда иштейт депчи. Деп анан мен ошо жардам берейин балаңа депчи. Деп айткан мага. Анан керек болсо мынакей эме дагы Камчыбек Кыдыршаевичтин эмеси балдарын жиберет дейт. Сотрудниктердин өзүнөчү. Тиги эжесине Бегимжангачы. Бул Бегимжан деген ошол көз ачык эжеси болот, көз ачык. Анан эме чакырткан жүр депчи. Барабыз деп ушу жардам берет алды. Анткени Камчыбек Кыдыршаевич малдарын жиберет, аны алып келип эмеди Бегимжандычы анан жол ачтырат экен да деп ошентип мага ишендирди. Ал Бегимжан деген ошол бакшы айым, көз ачык, Кенженин эжеси болуп калат. Эжеси болуп калат. Демек Камчыбек Кыдыршаев ошол Бегимжан Аймугаров жолун ачтырат экен. Айтуусу боюнча. Ошондой деп айтканда, ошон үчүн мен бизде көп тааныштарыбыз бар. Биз силерге жардам беребиз деп ошо келип үйгө келип $5000 алып кетет. $5000? $5000 алып кетет. Ошо жардам берем депчи. Анан же кагаз түрүндө эчтеке калтырган жок, эчтеке жазган жок, мен алдым депчи. Ошентип анан мени дагы айтты. Сени бирөө окутту, мөрдөн барып бир жер алып, анан сен дагы аска аласың. Анда мен самом деле жаман акыбалда болчумун да. Анан эме депчи, жанагы кейип кеп жатканда ошондой учур болду. Эми орусча айтканда стресс болуп аткансыз. Стресс болуп. Анан ошол учурдан пайдаланып туруп сизден ошону айтып атат. Сени окутуп салган деп, Анан сени дагы окутуп салды, сен дагы аз күндө бир бале болосуң депчи. Эжем негизи 3000ден алат деди. $3000 сомдон алат деди да. Бир көрүнгөндө депчи. Мен сага 1000ден сүйлөшүп берейин деди эжеме депчи. Анан ошо жүр эжемдине жүр депчи. Анан бардым мен эжесине. Бегимжан эже. Менин көзүмчө ошо Бегимжанга
ошо жанагы көз ачыкка акчасын акча $5000 акчасын берди колуна. Менин көзүмчө берди. $5000. Тиги Бегимжан болсо алып анычы болду эме же кейбегиде кепчегил мен жардам берем, бошотом деди. Мен деген абдан күчтүмүн депчи. Тааныштарым абдан көп менде депчи. Ошо тааныштарга таянып мен ошо силерге сөз берип атам депчи. 100% мен силерге жардам берем депчи. Аны ошого ишенип калдым да, анан өзүм дагы 7 күн сайын барып жүрдүм. Кача ишенбесем деле все равно барып жүрдүм да. Жок, сиз ишенбесеңиз эмне себептен бардыңыз? Тиге балама жардам берип коебу депчи. Балким ошол жардам берип калат деген үмүт пайда болгон турбайбы сизде? Үмүт пайда болду да. Ошол барып жүргөндө кой барбай эле кой деген адам болду сизге? Балам айтты. Барба депчи, кичүү баламчы. Даже акчаны бербей деп аткандарчы. Анан ишелип стресс болуп атып, анан жана баарын сөздөрдү айтып аткан кийин мен дагы билбейм кантип алданып калдым да, ишелип. Мисалы сиз күндө 7 күн бардым деп атпайсызбы? Барганда эмне кылып атты сизге? Ой, окуп атам деп суу чачыратып бирдемеси кылып эле, кайт кет деп эле камчылап эле жатты. 7 күн камчылаган турбайсыз да? Түшүнүктүү. 7 күндөн кийин эми балаңызды бошотуп бердиби? Мындай жолун ачып бердиби? Жок, эчтеке жок. 7 күндөн эмне кылдыңыз? Анан айтты, мен тумар жасап берем депчи. 300 сомго. Ой, 30 сомго депчи. 30 миң. 30 миң сомго депчи жасап берем деди да. Анан аны силерге ага эч ким тийбейт, тиңде мындай деп ошондой сөздөрдү чыгарды да. Анан сизге жасап берейин депчи. Деп анан жардам тийип калабы дедим, баарын эле макул болотдум да. Стресс болуп элечи. Улуңузду ойлодуңуз да. Баарына макул болгон турбайсызбы? Анан $5000 сырткары канча акчаңыз балким мүлктөрдөн кетип калдыбы? Анан кийин мен ошо келип үйгө машинени көрдү. Анан айтты. Үйгө келип көрдүбү? Ким? Акча алып аткандай, Кенже деген. Жанагы бакшы көз ачыктын сиңдиси Кенжегүл. Келип анан айтты, ошо мага машина бергиле депчи. Анткени мен Кара-Балтадан Бишкекке чейин ошо машинени менен мен барып жүрөйүн, бизде сүйлөшөйүн тиги соттор менен, адвокаттар менен депчи. Деп айтты да. Анан макул деп, анан келимден ал машинени алып бердим. Макул мейли депчи. Алып кетти аны, машинени билип кетти. Жана дагы бир тааныш баласы бар экен, ошону чакырды. Ал болсо анын экөөтөн машинени минип кетишти да. Ошентип анан эчтеке жок. Жөндөп мынакей айттым, бир ай өттү, 2 ай өттү. Эми менен бирдеме кылбайсыңар, өзүң айтпадың беле сен, бат эле бошотуп берем депчи. Анан десем, анан эметти да, мындай. Кандай айтсам, эмне эле шашып атасыңар, бошотуп берем депчи, деп айтты да. Анан айттым, андай болсо, мага адвокат, жана ошо азыр адвокаттар иштеп атат дейчи да. Ошо баарын касып атат, документтерин баарын, балаң күнөөсүз отурат ошол жакта депчи. Күнөөсү жок депчи. Анан эмне эле шашып атасың деп жардам берем деди да. Анан адвокаттар мага жолуктурчу. Мен сүйлөшүп көрөйүн, кайсы деңгээлде эмне кылып атышат депчи. Десем, ошо Бегимжан деген көз ачык жаман сөздөрдү мага айтты. Не деп айтты? Сен эмне сиңдимди эметип атасың, жаман акалга калдыр. Мени алар жаман акалга калдырышты. Мен аларды эчтеке деген жокмун. Мен просто ойлоп эле жанагы баламга жардам берип калат деген ой пайда болду. Ошол ой менен кылдыңыз, түшүнүктүү. Бегимжан ошол көз ачыктын азыркы учурда сизде мындай балким WhatsApp'tan сүйлөшкөн же сүйлөгөндөр барбы? Бар. Уксак болобу ошону чогуу? Укса болот. Берейин.
гана бериңиз мен огай чогуугалы көрүүчүлөр менен. Ол экөө экен, Эркин эме мен кенженин эжеси. Эмне телефон чалсам албайсың? Эмне силер эмне ошончолук жатып алып, эмне сен кыйын болуп калдың менен адвокаттарды сурап. Давай азыр мен атамдын үйүндөмүн. Азыр мен 5:20 машина келет, анан мен квартира барганда мен сенен жакшылап сүйлөшөм. Хорошо? Машина акчаңды болсо акчаңды эсептейбиз, канча акча кеткен. Машинаңды алып кетесиң. И андан нары түрмөнүн астына общакка кетесиң. Макулбу? Никаки сен ойлобогун. Сен жатып алып мен адвокаттар менен бүтүрөм деп. Сен колуңан эч нерсе келбейт, уктуңбу? Сен менин аркаммен ошо жакта алла менен сотрудниктер менен тамак ичип атасың. Мен бир эле звонок, сен ар жака общакка кетесиң. Общакка кеткенден кандай акыбалда болот экенин билесиң, Хорошо, макулбу? Ошондой сүйлөшөбүз экөөбүз. Общакка кетесиң. Андан кандай петухка айланар экенсиң, аны өзүң да билесиң, акылда болорсуң. Макулбу? Хорошо, давай. Барганда жакшылап сүйлөшөбүз. Чересин туруп, бардык нерсе менин аркам менен кетип атат. Азыр mesela бир эле звонок, мен эртең бир эле звонок. Бүгүн ментердин эмеси экен, майрам экен. Бүгүн адвокаттар эме болбой калды. Алар бывший сотрудниктер. Менде бир эле звоногум. И түрмөдө да менин знакомыйларым бар. Сен ойлобогун, сен жатып алып кыйын болом, машина акчаң. Сен машина акчаңды мага кереги да жок. Кыйын болсоң эми колуңа келсе эмне кылалар экенсиң. Бир эле звонок, макулбу? Мындан ары общакка кетесиң. Андан кандай петухка айланар экенсиң, аны өзүң да билесиң, акылда болорсуң. Макулбу? Хорошо, давай. Барганда жакшылап сүйлөшөбүз. Түшүнүктүү. Ошентип коркута баштады. Мен айтсам, мени да баламды делечи. Буну жиберди балага, сен барып жолуксаң ошону көрсөт депчи. Угузуп кой деппи? Угузуп кой депчи. Ошону сообщение болуп калды мендечи. Анан ошо, анан эмеге, бала менен жолукту кенже дегенчи. Мага айтканда, бул акча жетпейт, сен берген $5,000 жетпейт депчи, бирок мындай озвучивать кылган жок, жөн айтты да. Анан жетпейт, анан үчүн дагы 2,000 кошосуң деди. Мен айттым, 2,000 кошкондо менин акыбалым жок, болгону эле акча болчу, башка эчтеке мен кыла албайм депчи. Демек, жалпы $7,000 болуп кетеби? Да 2,000 кошсоңуз? Дагы мен 2,000 кошсом жетти болмак. Деп анан балама айтыптыр, машинени сат депчи. Балам болсо айтыптыр, жок, мен аны көрүп эметкенче анда мен бербейм, машинени сатпайм депчи. Деп айтты да. Анан ошондон баштап эле анан концерттин баары башталды биздики. Коркутуп, үркүтүп эле. Не деп коркутту сизди? Ошо укпадылар. Андан сырткары да мындай телефон чалып коркуттулар болду? Болду. Анан ошентип анан айлам кеткенде анан эмеге бардым. Ленинский РОВДгечи эме арыз жаздым да. Анан арыз жазсам, аякта бир следователь бар экен, эже далилдеге эчтеке жок сенде депчи. Биз эчтеке кыла албайбыз депчи. Далил жок, мыйзамда ошондой. Аны сиздер туура түшүнүңүздөр керек. Акчаны берип атканда мындай кагаз түрүндө жаздырып же видео фиксация менен тартып алган учур болду же жөн эле бергенсиз да? Жок, андай жок болду. Далил жок эле бергенсиз. Жөн эле бердим. Жана ишендирип айтып атсам бердим да. Өзүм стресс болуп атсам. Мен кан басым көтөрүлүп жаман болдум, негизи айтчан айтсачы. Анан ошого пайдаланып эметишти да. Эми алышты да. Азыркы учурда сиздин кандай дооматыңыз бар аларга? Азыркы учурда мынакей мен келген жок, чалган. Эже тынч жолу менен бүтүрөлүк депчи. Анан айттым, эже мен жамандык каалабайм эчкимге депчи. Сага тем более мен каалабайм жамандыкты депчи. Давай кел акчамды бер мага. Ошо менен сен өзүнчө ойлой бер, биз өзүнчө ойлойлой, жакшынакай мамиледе бололук дедим. Депчи. Десе макул деп, ошо менен анан жок болуп калды таптакырчы. Анан чалсам, абонент не обслуживается деп, ошондой эмес чыгып атат да, телефон номер өчүрүп коюп, ошо менен азыр вообще байланышка чыкпайт. Следователь да айтат, мен канча чалып атам, мага дагы байланышка чыкпайт депчи. Анан айла жоктон сизге карылдым, эмне кандай алалык, эмне алалык депчи. Эми ал Кара Балта шаарында дедиңиз, э? Кара Балта шаарында. Бизге дарегин бере аласыз да? Биз эртең барып көрөлү. Берем, даже эмеси бар, дислокация дейби. Геолокация деп коет. Геолокация.
Түшүнүктүү. ушундай да берем. Сизге чоң рахмат келип бергениңизге. Эң башкысы бул кишилерге мындан ары ишенбеңиздүү дагы айтабыз. Биз Негизи мен өзүм көптөрү ишенчү эмесмин, просто биякта стресс болупчу. Анан жанагындай бал сөздөргө салганда мен чөтө өзүм үмүт пайда болду да. түшүнүктүү. Буйруса үй бүлөлүк бат каалайбыз. Эң башкысы бардыгы маселелер ордуна келсин, маселелер чечилип кетсин. Кудайым буйруса биз Кудайдан гана суранышыбыз керек негизи. Бул кишилер чече албайт. Эми Мага ошо $5000 мен акын таптым анычы. Канча кыйналып жүрүпчү. Анан ошону мага кайрып берсе эле болду да, кайтарып берсе. Азыр ошо байланышка чыкпай, эчтеке кылбай жок болуп калды. А следователь айтып тур, мен деген алган жокмун депчи. Кантип эле макул элдер көрбөсө эч ким Кудай көрүп атпайбы? Алып кеткенинчи. Ошо Кудайдан деди анча мынча коркуш керек да. Кантип мен ошо менен $5000 менен байып кетем деп атат. Түшүнүктүү. Сизге чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бул нерсе жалпы көрүүчүлөргө сабак болуу максатында бул берүүнү чыгарып турабыз. Эми алдыда чыгарылыштарды биз менен чогуу бирге болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ушул көз ачык эжекеге издеп келгенбиз. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Кара Алтындан ушул даректи беришкен. Анан ал жерде биринчи чакырганыбызда башка эле кыз чыгып, мындай эже жок дегенди айтып, анан кайра башкадан бир эже чыгып, токто, мен сага азыр бир адрес берем, ошол жака барасың деп. Анан ал көз ачыкка ошо түзүп эле чалды эле. Ал эжеке бүгүн аябай чарчадым, саат 2-ге чейин көрмөкмүн адамдарды деп бизди кетирди. Эми биз шаардан бери ушунча келгенден кийин бул Бурулжан эже деп тааныштырды өзүн. Ошол эжекеге кайра чалып бир суранып көрөлүчү. Бурулжа? Мен азыр келип кеткен балачы. Бүгүн вообще не вариант бекен эжеке? Атайын тияктан келип алып, кайра кетиш кыйын болуп атат да. Эмечи, ал таныш аркылуу көрөт да, сен ким аркылуу келдиң, ошо үчүн да нет койду. Анда мен таанышыкка чалдырайм эжеге. Ал эже беле. Ооба. Ким деген? Сайракан беле ошондой. Эжем бир таанышымдын таанышы да алчы, черес болуп келип атам да мен. Бишкек беле, эме тааныштарың? Туңгучтан, ооба. Хорошо, казыр эмесейинчи, мен айтайынчы. Алло. Алло, Мунарбек. Бүгүн никак дейт болду дейт. Эртең саат 11-ге чейин келип калсын дейт. Кайка келем ошондо? Эме кыласың? Аксүйский поворот билесиңби аттакен? Кайсы? Аксүйский поворот. Жок, билбейм да бул жакта же мен вообще. Билбейсиң. Мен карта менен келдим да. Эртең сен келатканда мага чалып койсоң, мен центрден сени тосоп алып барып коем анда айылга. Макулбу? Макул. Бурулжа, эме сизден эмени сурайын дедим эле. Бул эжеке жана ажырашып кеткендер эле бириктиреби? Ооба. Ошол маселе боюнча. Сүрөтү барбы? Ооба. Анда на полный рост, распол молодец, ошону айтсаңга. На полный рост, ошо сүрөттү чыгара кел, анткени телефондон көрбөйт. Кагазга чыгара келемби? Телефондон эмеге чыгартсаң 15 сом эле чыгарат. Сүрөтүн. Болду, ошол эле сүрөт эле керекпи же дагы эмне керек? Сүрөт эле керек, анан эметсең, өзүң эметем деп болсоң 2 литр суу ала кел. 2 литр. Мен казыр дагы толук сурап туруп айтып коем, эмнеси керек экен. Бул сүрөт обязательно керек, ал сүрөттөн көрүп айтат. Хорошо. Всё, давай. Мунарбек. Эмекен 5 литр суу, адраслан менен арча, и эмекен, алда келимсегинен сүрөтүн. Эже, короче, бирок ал биз урушканыбызга 1 жыл болуп калды эже. Негизи менден күнөө кеткен да. Сен сүрөтүн алып келсең, ал өзү айтып берет. Болот, болбойт эмне экенин баары. Жок, имею в виду ал
уже турмушка чыкканда мен бывшайым болуп калат. Анан ошол болобу же болбойбу деген маселе болуп атпайбы? Иман сүрөтүн алып келип көрсөң эмне дейт экен? Эмнеге турмушка чыгылдың? Ал экөө менден кайчак кетип, анан ал дальше кетип, мен дальше кетип, ачуу болуп жүргөндө тийген да. Сен сериалды жакшы көрөт экен да? Мен жакшы көрөт атпайм дагы деле. Ертең келип көрсөң, аны не дейт экен, аны өзүңдүн чечесиң да айтат, Макул. 4 литр дедиңизби? 5 литр суу. 5 литр. Канча акча алышым керек? Iya. Канча сумма? Акча дедиңизби? 1000 сомдон көрөт. Всё, макул эчки. Рахмат. Урматтуу достор, кеше өзүңүздөр билгендей, сүрөт, ошол кыздын сүрөтүн ысырык жана суу ала келгенде сууну жолдон алабыз. Бул сүрөттөгү кыз болсо биз жасалма интеллект менен жасалган. Бул дүйнөдө жашоодо жок эле кыз. Ошол сүрөт менен барып көрөлү, эмне дейт? Кызыктын баары алдыда. Биз баратабыз жолдо. Бул жана сүрөттү көрсөттүм. Жанда өзүңүздөр көргөндөй, чалып сүрөшкөндө Каралтан центринен токтоп калып, биз ошол жерден сени тосуп алам деди. Мен ал жакка барып, бул унаа эмес, менин бул жердеги кесиптештерим ал жерде калат. Бизде карта аркылуу бири-бирибизди көрүп турсак болот, ошонун негизинде мен ал жактан такси кызматын чакырып, ошол такси менен жүрөйүн деп чечтим. Анткени бул кесиптештер мен көрө турган болсо, балким ишек жаралып калаттыр, ошондуктан өзүм эле барып, көпчүлүк учурда мен ушул телефонго сүйлөшкөндөрүбүздү тартып көрсөткөнгө аракет кылам. Бул сүрөттү кайрадан сиздерге көрсөтүп коеюн. Бул мындай айым жашоодо жок. Бул жасалма интеллект менен жасалган сүрөт. Аябай тосуп алганга шашып атышат. Аябай кызык болду окшойт бул кишилерге дагы. Бул жана эмне дейсиз, кайсыл жерде айтып атасыз? Жана милиция деп өттүңбү сен кечинде айтканда? Милиция? Ага. Ошол жерде болом мен, мына каралда кирип атканда эле. Жана кольцойдон өткөндөн кийинби? Кольцойдон бир топ өткөндөн кийин. Хорошо, макул. Сүйлөштүк, азыр жетейин деп калдык, буюрса аз мүнөттөрдүн ичинде жолугабыз. Азыр биз келдик Карабалтага. Азыр такси кызматын чакырып күтүп атабыз. Бизде тосуп алып турган эже болсо дагы деле күтүүдө. Достор, биз Мунарбекти таксиге салып берип, өзүбүз бул жерде күтүп отурабыз. Картадан карап коюп, Мунарбек бизге жазды. Ал связной болгон эже дагы силер бул машина кимдики, бул кимдики, эмнеге бул такси менен келдиң деп кооптонуп барды экенин сурап атыптыр. Ошондуктан бизди Мунарбек жазып суранды. Сырак мени картадан эле карап тургула. Ал сырак болгула деп. Демек, бул жерде кооптоно турган маселе бар. Достор, мына Мунарбекти биз жөнөтүүнүн аркасынан келдик. Дээрлик бир 20 мүнөттүк жол жүрдүк. Бул Сосновка тарапка келитканда бир тоонун түбүндө айыл экен. Гедзбай отель дейт. Ошондон дагы үйдөдө экен. Бул жерде 10 мүнөт болуп калды Мунарбектин кирип кеткенине. Биз бер жакта күтүп турайлы деп чечтик. Күтөбүз. Assalamu alaikum. Каналдан сүйгөн пенделерин бириктирип күтүп атасыңбы? Бул каракол. Балалы болу элексиңер.
Сенден эркек бала түшүп атат деп атасың. Эркек бала түшүп атат сенден. Экөөңөрдүн ортоңарда бала. Мен деле жана 74 жыл эжем бар. 5 баласы бар. Улуу баласы кыз уже 20-30га чыгайын деп калды. Россияда жүрүп тезен иштеп жүрүп эле башка бирөөнү алып уй албай эле коет. Месячтен бери окуп койгон да, атасыңбы? Кайсы бешигинен бери? Месячный, мектепкер. Адам аял киши месячный бар го, ошону тамакка кошуп берип койгон дездеме. Анан ортодо мына азыр. Анан мен эжем өлөм деп уксус ичип алып ал да ошондой болуп, анан азыр ошо менен да бир бала кыздуу болду, анан да бир анан ушу кезде ыйлап ушу. Мен айттым, неге ыйлайсың дедим, бир турган. Неге ыйлайсың дедим. Ал убактылуу нерсе дедим. Бирок ал нерсе катуу кайтат дедим. Сен мына эле убакыт өткөн, ал жараткан Аллам сен 5 элеңе түбөлүңөр бир. Ал көп болсо 1-2 жыл дедим, силер семьяңар жаш болсоңор бир жөн эле дедим. Баласы жок баймен. Мен өзүм эмесин жандырып бердим, эшилек мен катуу жандырам. Анан азыр эжем болсо азыр башкача. Мен айттым, туй берсин дедим. Айтып кой, сен туй бер, сен менин жашоомду, балдарым менен жашоомду кандай кыл? Сеники ошондой айланат деп кой, болду. Кыжалат болбой. Ая чуркатасың, келинчегиң артынан. Жалатсың. Башкаң менен мисалы мен мен сөздү, ар бир сөзүнө мындай да айтам, тигинен да оодарып айтам, мындай менен да оодарып айтам. Сен башка үйлөнөм ба, сен үйлөнөм деген даже оюңда жок, сен албай аялың жакшы көрөсүң. Сен башка бирөөнү алаксытып да бирөө үйлөнөм десең, сенде башка аял менен никең жок. Нике жок нике. Ал деген аялың турмушка чыккан жок. Мындай эле өзүнө азыр молодежный кылып эле, эме кылып эле, анан азыр мындай иштеп жүргөнү менен, мынтип иштеп жүрүп мындай болгону менен моюңдун баары сени жакшы көрүп атасыңбы? Ал бала менен төбөлүк никеси жок. Жок. Силердин никеңер төбөлүк. Никеңер төбөлүк. Биринчи көрүнгөн адам түшүнбөйт, биринчи мындай адам. Анан уже өзүнүн эмесин жанып баштаганда эле адам жол ачып баштагандан кийин ар бир нерсе уже өзүңөр уже бияк токтоп калган мээңер уже ачылып баштайт да. Кандай уже эмне ар бир сөзүн уже маани берип баштайсыңар. Көрмөйсүңбү? Эмне кыласың? Жок, выход кандай болуп калат? Мен просто буну кайтарып келе аламбы, албаймбы деген вопрос. Сен биринчи сен көрүнсөң дубаң жанат да. Анан сен дубаң жанбаса кайсы выход болуп келет сага? Мисалы мен деле мен башыма бала мисалы адам дубасы жанбаса кантип выход менен кантип келет? Анан өзүң тазалап дубаңды жандырыш керек да, замокты ачыш керек да, туурабы? Анан өзү уже өзүңөн ойдо жок жерден көп нерселер болот, атасыңбы? Силер жашсыңар азыр, көп нерсе маани эми түшүнбөйсүңөр да. Анан кандай выход болот, анан кандай керек деген. Сен замокту ачыш керек. Аялыңда дубасын жандырыш керек, атасыңбы? Мен силер менен азыр мен окуп ла деп отура бербейм да. Мен силерди дем салып окуганда мен түнү да окуймун. Мен намаз окугандан кийин да окуймун. Анан кийин мен окуганда меники катуу окуймун мен. Сен ойлогол, деп. Мен ошон үчүн көп адамдар көрө бербеймин. Мага эмне адамдын санын көбөйтүп. Мисалы мен бир күнү 100 адам көрсөм, мен эмем жетет, андан да көп киши көрсө. Мага адамдардын көп адамдар бар азыр. Дейсиң. Мейлер башка жакта да. Айтып түшүндүрсөң жок башка жакта. Анан кайра ыйлап келишет. Мага ошол керекпи? Мага андай нерсенин кереги жок. Мен айттым, значит, ошо адам эмен сөзгө түшүнүш керек. Эмнеге ыйлап келет? Жок, мисалы мен эме болуп калдым, мен да ыйлап келип калбайм дегеним. Жок, мындай мисалы мен сага түшүндүрүп айтып берем баардык нерсени. Анан өзүнүн убакыты, күнү, сааты келет, деп атасыңарбы? Убакыт келет, силерге эмне? Мен мисалы жаткан алам эмесмин да. Өзүм жок, ошону айткан нерсени укпай, башка нерсеге барышып, кайра ошону бузушат да өзүчү.
Анан мен айткан нерсем баары келгенден кийин анан баары анан эстеме келип, азыр ошонун баары эле кайрылып мага келип атышат. Баары башка жака бара берсин. 500 сом төлөп кой бара берсин. Көрсүн. Ошол адам силерге мындай кичинекей убакытта бир нерсе жип окуп берип койсун. Бир эки күндүк айттырып койсо түшүнүп беришет. Мында мен апам менен бир кеңешип, Кеңеш апаң менен. апам жөнөттү сизгечи. Кеңешип эме кылайын. Сүйлөш. Серпи, 4-күнгө? Бүгүн ооба. 4-күн суббота күнү көрдүм. Мен өзүм негизи 4-5 күн көрбөймүн. 4-5 күн көрбөйсүз. Көрбөймүн. Мен молдо деп коет мени. Мен көз ачык бакшыда эмес. Мен көзүмдү ачып, меники молдо деп коет. Атасыңарбы? Мен сыйкыр, мен адамдардын дубасын катуу кайтара турган дуба мен. Мен азыр отурганда сен жолуңар ачылып баштайт. Мен сүйлөгөндө эле уже жолуңар ачылып баштайт. Азыр баратып сен уже кадимки уже азыр мен сүйлөгөндө менин дем менен сен уже мурункудай эмесиң. Кайсы жүрөгүң ылдыйлап үмүт болот да. Уже азыр кетип барасаң, машина менен кетип барасаң, жолуң ачылып, папак уже башкача болуп баштайсың. Адам мен сүйлөп баштаганда эле эсепти считайт, что силердин дубаңар жанып баштаган. Башкача болуп баштайсың. Апаң менен кел. Мени кыйнабаймын. Апаң менен келип сүйлөш. Макулбу? Келсин. Сен алдан ойлонуп өрбөгүн. Эми мен өзүм решение кылыш кыйын болуп атат азырчы. Мен просто сизден консультациядан келдим. Барайын дагы апам менен сүйлөшүп болот экен. Кел апаң менен. Ал да аял киши келип, балким сиз бири-бириңизди жакшы түшүнөсүздөр. Кыжал ойлонуп өрбөгөн кыжалат болуп. Азыр мына мен сага сүйлөп атам. Сен азыр машинадан түшкөндө эле мына калкыйсың да, башкача болосуң уже. Мурункудай ойлонбой, кыжалат болбой, только уже башкача болуп эле уже адамдын жан дүйнөсүн көрүп. Мен бир Алла дейм, менин Кураным бар. Мен бир Алла дейм. Мен кара дуа окубаймын. Мен башыман далай нерсе өткөн. Мен өзүм туп алсамын. Мен ооруп катуу келгенде мен адам жин шайтандар адамдын ичинен жиликтеп чыгарамын. Атасыңарбы? Мешни деп коет, мамаң деле апаң айсаң түшүндүр. Апа, жана аял кишилер, эркектер мешни менен окутабы десең, апаң деле ошону түшүндүрүп бер. Мен ошо канды тазалайм, атасыңарбы? Ичинен. Эмне үчүн мен адамдардын ичинен жиликтеп, жана капырлардын жин шайтандар бар, адамдын ичинен каны өтүп кеткенден жин шайтандарды эч ким чыгара албайт. Мен чыгарам ошо жин шайтандар. Бул жин шайтан өлпөсүң, башкача кандашып кеткен жин шайтандар чыгарамын. Мен тиги бул дүйнө менен акыреттин адаммын. Мисалы, мен эч кимдин кызыгы жок. Кел ишен. Отургула, отуруп өзүнүн эмеси менен калуу менен келет. Мен иним үйлөнүп атат. Аха. Анан эртең жакында той болот. Просто эми тойго чейин балким биригип калабызбы, элге биз ажырашканыбызды билбейт да көпчүлүгүчү. Анан ошого эле сарсанып аткам. Эмнеге сарсанып болосуң? Эмнеге сарсанып болосуң? Эмне кыжалат болосуң? Аялым иштеп кетти, мен артынан жакында барам деп кой, болду. Отасыңбы? Сен эртең суббота кайсы күнү той болот? Июлдун 20-сы. Июлдун. Кыжалатсың да өзүнчө элечи, кыжалатсың. Тут mesela мына консультация эме менен келсе, суббота менен келсе, мен сага жип эмек берем. Ошону азыр Эми барыпсыздар да? Азыр мисалы мындай төлөп эле коюп, мамаң менен келесиң, энең менен. Монсуну таштап кой, макулбу? Таштап кой. Анан суббота күнү баштайлык, макулбу? Азыр мен мындай эле, сен жаш бала экенсиң, менде эжем балдар деле бар. Мен азыр жип эмек беремин. Азыр ошонун тилегиңди айтып туруп эле, ошону өткөн кечинде саат 5те мынтип чечип коесуң. Азыр жүрөгүңдү ылдыйлап берейин, макул? Кыжалат болбогун, угутасыңбы? Билем, сен түшүнөмүн. Бардык нерсеге түшүнөм. Силер айтпасаңар деле мен билем. Макулбу? Азыр. Кереги жок. Sen kete berесиңби? Ооба. Бейжеңе чалсың. Бул эле үйдө. Мен айтып коем, макулбу? Түшүндүр, жолуң болсун, макул. Кыжалат болбогун. Макул, рахмат. Булза жаба, сиз менен байланыштырам мен,
Достор, биз Мунарбекти киргизип коюп, 1 чакырым аралыкта күтүп турдук, бизди байкап калбасын деп. Анан Мунарбек 20 мүнөттөн ашык болду ал жерден чыкты. Чыгып бизге кабар берди, аркаман айдап, асфальт жолго чыккыла деп. Биз кайра байланышып, ошол жерден эле жолугушпайлы десек, жок асфальт жол деди. Барганда анан билебиз эмне болгонун. Урматтуу көрүүчүлөр, мен кирип чыктым, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эми көрдүңүздөр, мындай ал кыз бул дүйнөдө жок болчу. Биз жасалма интеллектмен жасаганбыз. Анан камераны өчүргөн кезде бизге монда жип жасап берди. Жасап бергенден кийин, камераны өчүргөндөн кийин мени карап туруп баса белгилеп айтты. Эгерде мага тийишкен же мындай адам болсо, менин дубам өтө катуу, ал кишинин түбүнө жетип, анын ички дүйнөсүн ит кылам деп мага баса белгилеп айтты да. Муну менен эмнени айткым келет? Коомчулукта ушул нерсе токтош керек. Бул жипти түштөн кийин саат 5тен кийин тилегин айтып, байлап койгон болчу, чечип салдым. Ошону айтып, мындай чечип койсун деди. Бул өртөп салыш керек азыр. Эми оператордон жана алган спичканы сурайынчы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Allah Taala'm özü geçirsin. Bu kılgan işimiz. Коомчулукта ушундай адашуулардан токтоо максатында болуп атабыз. Эч бир биз аларга ишенген жерибиз жок. Алла Таалам адашкандарды Кудай Таалам өзү кечирсин. Биздин кылган иш Алланын ыраазычылыгы үчүн. Мен ал айымдын астында отурганда өзүмдү баягы ичимде болгон ыйманым ого бетер күчөп, Кудай Таалам жанымда тургандыгын сезип, башкача сезимде болдум. Урматтуу достор, биз азыр жүзөкөй чалдык. Алло, саламатсызбы? Атыжан Мунарбек, журналист. Биз Кызыл Дыйкан айылына баратканбыз. Кышылундар боюнча бизге жүзөкөй керек. Кызыл Дыйкан айылы кайсы район болуп калат? Кайсы район экенин билбейбиз, Кызыл Дыйкан. Бул могу Сосновка тарапта. Айылы Карабалтабы? Карабалта. Сизге милиция керекпи? Ооба. Эмне боюнча? Кышылундар боюнча. Алдап кеткендер боюнча. Ооба. Кышылундар боюнча. Номериңизди айтып коеңузчу. Мунарбек Имаров. Журналист Мунарбек Имаров, да? Ооба. Имаров. Кайсы адреске барыш керек ошондо? Биз азыр Кызыл Дыйканга кайрылган көчөнүн кесилишинде турабыз да. Кайрылган көчөнүн кесилиши. Ошондо улица жок экен ал жерде. Могул жерде ошо улицасы жок экен. Жазуусун эч эле таппай атабыз. Бирок азыр мен сизге картадан карап айтайын толкунда, Анан мен сотрудниктер жиберейин, айылдык барат экен. Первомайская улица менен Крупской улицасын кесилишкен. Первомайская менен Крупской. Крупскаянын кесилиши. Крупская кесилиши. Хорошо, артыңа калабыз да, сотрудниктер байланыш. Рахмат. Урматтуу достор,
Биз жүзекке кайрылдык анткени биздин коопсуздугу дагы. Урматтуу достор, биз жүзекке да кайрылдык. Биздин коопсуздугубуз дагы маанилүү бул жерде. Ошондуктан мыйзамдын чеги менен барууну чечтик. Çaldınız mı? Ооба. Аты-жөнүм Мунарбек, журналист. Ne oldu? Бир шылуун бар бул жактачы. Кызылдыйкан айылында көз ачык болду. Биз буга чейин ал кишиге кирип чыкканбыз, жашыруу камерамен, бизде бүт факттар бар, алдап чеккен. Бизде жабылганчы отурат машинада. Биринчи $5000, анан бир Chevrolet түлкүсүндөгү унага алданган. Бирок машинаны кайтарып берип, азыр $5000 кайтарып берди. Arş yazıldı öyle. Арыз жазылган Дениске районго, бирок азыркы учурда эч кандай жооп келди. Анан биз буга чейин Кара-Алтайдан милиция кайрылдык. Азыркы кайрылсак бул жака жөнөтүп, жүзекке кайрылып ушудан чакырып кызматыңар кыла бергиле деди. Анан Bizden nazırı sizlerge коопсуздук керек. Koopsuzduk. Jaka barганга. Ооба. Тилер менен маектешип. Эми азыр коомчулук аябай алданып ал кишиге. Көпчүлүгү жаап тарткандар көп экен. Ошонун негизинде билебиз. Sizler men koopsuzduk, sizlerin koopsuzduğunlar üçün barıp keşkip boldu. Azır участкалар кести, 2 участкалар машина менен келди. Сиздин Мунарбек Имаров. Мунарбек, Имаров, Ооба. Бизге эми кымайда Кайрат Байкович бизде эгерде бул үйдө кишилерге сиздин арыздооңуз барбы жокпу, ошол боюнча бизге кыскача түшүнүк катыңызды жазып беришиңиз керек. Бул кишилерден биз алардан да кыскача түшүнүк кат алышыбыз керек. Эмне себептен милиция кызматкерлерин чакырдыңар? Ошол себептен, Ne oldu? Çamcı. Саламатсызбы азыр? Ne zayın nege? Жоқ, сіздерге емес, біз бұларда түшініп қаталау да. Yok, ne septen getirdi adam? Ошо біздің репортаж сатабызда көрдік, а біз келдік. Менин фамилия аты жөнүңүз толук? Келкет бұл. Şu помощь var başka ben görmem yok mu? Jurnalist var bu bala. Азыр біз бұларда түшініп қаталып қойып, неге келді? Kalp söylüyorlar şu da bunlar öyle de. Jurnalist şu geçen aytpayım bana bunlar. Hiç kanday reporter eştege berbeşiler. Zavodu japtılar. Ece, урсат! Өтүнүз, эмне деп жаздыңыз? Тусу боюнча ушундай тургундар. Жабылган үчүн азыр кирип бүтүп анан жазып берсем болобу? Жок, ошону алдын ала биз эми сиздердин Мен просто аты жөнүн билбейм да, претензия жаздым бүт. Бар болсо бар деп жазып беришиңиз керек. Жок. Претензия бар мына. Жок, аны эмне кылып атам? Аны тигилерден да сурашыбыз керек да. Бул кызматкерлерге, сиздерге эгер претензиясы бар болсо, бар деп жазып берет алар. Хорошо, муну токтоп койсом болобу? Анан аты жөнүн билип туруп, аты жөнүн билбейсизби? Bilbeyim. Мен ойлоп атам, аты жөнүн билип эме кылып атат. Ошо да билип туруп кел да сен мисалы мени көрдүңбү деген сен кечирдиң. Ошону толугураак эме кылсаңыз жакшы болмок. Өзүнүн атын, фамилиясын топ билем, атын жазып атам. Атын кишилерден Ал жактан эмне түшүнө аласыз? Булар тарапка претензиясы барбы жокпу? Претензияңыз барбы жоктугу боюнча түшүнүк кат жазып коюңуз. Жазып бере албайм мен эч кандай. Бу жерде мен атам менен энемдин үйү, мен вообще башка жакта турам. Мен үйүм жайым башка эч кандай киргизе албайбыз, эч эме кыла албайбыз. Үйдүн ээсисизби же сиз? Үйдүн ээси мен эмес, мен үйдүн ээси атам. Атаңызбы? 86-да азыр данный время ооруп атат. Эч кандай интервью эчтеке бере албайбыз. Неге мен эмне деп жасам? Эмне үчүн келдиңер? Кандай эмне деп келдиңер? Жок. Бул кызматкерлерге, бул кишилер, журналисттерге карата эч кандай сиздин доорыңыз барбы жокпу? Мен эмне деп мен эч кандай ошонтип эле жазып чыгарган жокмун. Жок, анда претензияңыз жок болсо, претензиям жок деп эле жазып бериңиз. Эч кандай эме албайм. Мен азыр атамды киргизип койсом, атам азыр деген төшөктө жатат. Карап атабыз. Эч кандай эчтеке эме албайм, киргизе албайм, эчтеке деп айта албайм.
чакырып бересиздер Бегимжан. Бегимжан Аймат. Бегимжан. Бизде мындай да. Ким эле сиздин атыңыз? Мунарбек. Мунарбек. Бул частный собственность. Аны түшүнөбүз. Биз да кире албайбыз да. Биз да кире албайбыз. Кириш үчүн соттун токтому керек да бизгечи. Действительно. Чакырып бере аласызбы деген го? Чакырып бергенде азыр көрдүңүз го. Биз чакырсак через ворота эле жооп берип койду. Биз кантип жооп беребиз ага? Үйүнө кирсек уже биздики превышение полномочий болуп калат. Өзүңүз жакшы билесиз аны. Азыр эме боюнча могу кол коюп бербей, арыз тоом жок деп эч кандай эме жазып бербеген үчүн мен акт түзүп кадимгидей эле эме кылып коем. Ал кишини азыр чакырып чыкканда кантип мен чакырып могу заборунан ашып киришим керек же кандай кылышым керек? Кире албайм мен. Эжелери? Тааныштасыз эжелерин, Жок, танымайм, бирок өсө айтып жүргөн. Түшүнүктүү. Сиз кимди издеп келгениңизди айттыңызбы? Эжеке сиз арыз менен карылдыңыз беле? Ооба. Ленинскийге каралган. Ленинский эмне деп токтом чыгарып берди? Токтом чыгарган жок, алар таппай койду. Кишилеринин бе? Жок, Бегимжан Бегимжанды. Бегимжанды таппай койду. Жок, алар состав права преступления бар деп эме кылдыбы? Бир токтом чыгарыш керек да, кантип сиздин эмеңизге, арызыңызга хотя бы бир ответин бериш керек болчу да. Бул могу мошенничестводо сизди $5000 алдаганы боюнча биз деле жок болчу ал жердечи. Ошонун чоо жайын сизден тактап билейли дегенбиз да. Бул жерде сизден акчаны алды, алган бойдон жок, Ошо менин жок. Анан мындай расписка жазып берди беле? Жок, эчтеке айткан жок. Мындай Сасулов эле. Сасулов эле, мен жардам берем. 100%. Эмне боюнча жардам берем дедилер? Балам боюнча да. Балаңыз боюнча болгондо кандай балаңыз боюнча? Балам иши болуп эле түрбөгө түшүп калат. Бул жерге келет, үйгө келип адамдар эметет. Мен баламды бошотуп берем депчи. Акча бер депчи. Анан макул деп акча берди, $5000 бердим. Расписка эчтеке жазып берген жок, мага ишенбейсиңерби силер депчи. Чакасаң кетипчи. Сиз буга чейин таанышыңыз беле? Таанышып элеңиз бул кишилерди? Кишилерди кече күнчү билет. Бегимжанга болсо мен 7 күн подряд Тети Шопоковдо барга, Карамалтыда көчөчү. Ошака эмеге барчумун. Жок, бул кишини буга чейин тааный элеңиз? Бул киши кандай бир кызматта иштейби же болбосо адвокатпы же кандай ким? Кайсы киши? Могу азыркы акча алданып атпайсызбы сиз? Ошол киши ким? Көз ачып коет, бизде кыргызча айтканда. Ошол кишигеби? Бегимжан деген бул мен көз ачып мол домун деп айтып жүргөн. Мен мол домун көз ачыпмын депчи. Мен деген тааныштарым толтура депчи. Керек болсо дуалып деле мен баламды бошотуп жиберем деп. Көрсө, бул айымдын айтышы боюнча Ташиев дагы бияка келет турбайбы? Анан Ташиевдер келет экен. Келип анан Камчы Кыдыршаевич бул жак келип өзүнүн жолун аштырып кетет экен. Ал боюнча эч кандай эчтеке деп айта албайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, мен ушул кечеки жазган ушул дареке мени чакыргандыгын сиздерге далил катары. Канча кандайсыз, жакшысызбы? Эртең канчаларга өтсөк болот саат? Десем? Мунарбек кандайсың? Дес отур, жакшыбы? Мунарбек эртең саат 11-12-ге келе берсин дейт. 11-12-лере келе берсин деп айтты. Биз 12-лерде келдик, өзүңүздөр көргөндөй. Мен эмне себептен бул укук коргоо органдарын негизи чакырдым. Биздин коопсуздугубузду карап берсин, ошол жерде туруп, мыйзам чегинде болсун деп чакыргам. Эми буларга айтсаң башка жака шылташат, тигилерин айтсаң бул жака шылташат. Бири-бирине шылтоо менен эле эгерде өткөрүп берет болсо биз карайбыз. Бирок жашоочулар ушул жерде тургандыгын дарегин көргөзүп бердик. Бул жакта видео фиксациялар менен да көрсөттүк. Ушундай шылын отурат бул жерде. Чара көрүп бериңиздер деп айттык, бирок колунан эч нерсе келбегенин айтты. Эми буну мен бул кишилер дагы бир чакырган себеби мындай жерде мага эмне болуп кетет, Кудай таалам өзү билет да. Биринчиден, анткени мен киргенде ал аялдын астында камерада көрүндү билбейм. Колумда болгондо эле бычактар турган. Өзүм коопсуздугумду карап туруп эле мен бул кишилерди чакыргам. Мени карап берип койсун жанына жок деген коопсуздукту. Мен буларга бул жерде кандай алдамчы отурат экендигин мына бетине коюп берейин деп келгем, бирок
көрсөм мыйзам ошол ворота дарбазасы жабылганда бүтөт экен ошол жерден. Ал кишилер бир жараныбызды алдап чакырганда воротасы ачылат. Мыйзам менен келгенде ушул кишини чыгаралы, ачка чыгаралы десең, воротасы жабылат экен. Мына болгон жагдай ушундай экен. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бул маселеде албетте илимий, диний жактан карап, биз буга чейин Накта подкасттан Нурмухамед Хамит карын көрүп жүргөнбүз. Ошол жактан көрүп сиз менен барлашалы деп ушул тема тууралуу. Бул киши кайсы мечиттин имамы, устаз деп атап коелу сизди. Негизи көз ачка баруу динде орду кандай? Бул боюнча көз ачык, ассаламу алейкум. Урматтуу Мунарбек. Бул көз ачыкка баруу боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ачык айкын хадиси бар. Ким көз ачыкка барса, имандан чыгып кетет деген. Автоматтык түрдө имандан чыгып кетет. Ал кайрадан өзүн мусулман кылыш үчүн ашхаду алла иляха иллаллах ва анна мухаммадар расулуллах деп күбөлүк көрүп кайрадан гусул алып динге кириш керек болуп калат. Ошон үчүн бул нерседен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи толугу менен кайтарган. Бул нерсе барбагыла деп. Чоң күнөө бул, ширк. Бул репортажда мен мисалы сыйкырчыга бардым. Эми мындай көз ачык деп атап коелу. Менин имамым кандай болуп калат? Сиз аларга ишенүү максатында барсаңыз, имандан чыгып кетесиз. Бирок сиздин башка максатта баргансыз, бул ушул булардын кандайдыр бир жолунбу, же элдерди алдап жаткан бир махинация жолдорунбу, элдер алданбасын, ушуларды көргүлө, булардын туура эмес жолдорунда, булар туура эмес жолдо, буларга барып адашып калбагыла деген максатта ошо сюжетте бардыңыз, ал бул күнөө болуп эсептелбейт. Мен бардым ал кишиге. Ал кишинин мага терс таасири тийиши мүмкүн, анткени балким бизге өч болуп калат. Балким алар иштешкен, балким башка жактан жин деп айтып коелу, жин иштешет. Өтө жакшы суроо. Аллах таала Кур'анда "Ва ма хум бидоррина бихи мин хадин илля биизниллах" деген Бакара сүрөсүндө Сулайман пайгамбарга түшүрүлгөн сыйкыр аяттарда ушул аят кездешет. Алар зыян бере албайт, эгер Аллах каалабаса деген аят бар. Ошон үчүн бул аларда зыян бериш үчүн адам баласына сыйкыры таасир берди. Аллахтын каалоосу болсо, алар сиздин алдыңызга келип алып сөп миллион жолу дубаласа да сизге өтпөйт. Сиздин жүрөгүңүз таваккалту алаллах, Кудайга гана таяндым. Иншаллах Кудай берсе эртең менен кечки зикирлерди окуп, намаз окуп, Аллага таянып жүрсөз, Кудайдан күчтүү эмне бар? Эч нерсе зыян болбойт иншаллах. Түшүндү. Бирок бул кишилер ошо динди жабынып, мен деген көз ачык эмесмин, мен кароодо окуйм, бирок ошондой иштер кылып жүрөт да. Балким көрүүчүлөрдүн арасынан биз көз ачкарган жокпуз, биз молдо баратабыз деп адашкандар бар. Балким молдонун атын жабынгандар барбы? Куранды кармап отурат. Молдонун атын жабынган көз ачыктар толтура. Арасынан бирок сыйкырчы эмес. Сыйкырчы молдонун атын жамына албайт дагы, ал Куран менен дагы жамына албайт. Ага мүмкүн эмес. Алардын өзүнүн ритуалдары, алардын өзлөрүнүн китептери бар. Сыйкыр илимдери. Ал ачык айкын айтат, өзүн билгизет. Бирок аны жанагындай Куранды жамынып, сакалды коюм ишетип, же жоронум ишетип, мен көз ачыкмын, же болбосо мен деле мусулманмын деп анча барып келгенмин деген, анчамча көз ачык сыяктуу, же болбосо бир ошол нерсени жамынган мошенниктер болуп калышы мүмкүн. Бул боюнча да мурда бир сюжеттерди көргөнбүз. Ошол көз ачыктарды тартканда бирөөсү бирөөнү айтса, экиси башкасын айтса, баш айландырган бир сюжеттер тартышкан мурда көргөнбүз. Ошон үчүн булардын көпчүлүгү негизи багы элди алдамай, мен көз ачыктым деп ошонун артынан бир акча тапмай аферисттер болушу мүмкүн. Бирок ошол нерсени жамынып жүргөн дагы көз ачыктар дагы бар. Ошол нерсени жамынып жүргөндө сакал коюп, калп эле аферист болуп жүргөн молдолор да бар. Алардын баарын биз аттарына чейин билебиз. Түшүндү. Негизи аял киши молдо боло алабы? Аял киши имандуу аял болот, бирок молдо боло албайт. Боло албайт. Устаза болот. Сабак үйрөтүүчү жашнакай имандуу устаза болот. Устаз аял болот. Бирок молдо боло албайт. Эми көпчүлүгү мисалы кара дуаны айыктыргандарда көпчү устаздар, кишилер, мырзалар кылышат да, негизи көпчүлүк учурда. Айымдардын колуна келеби? Жок. Бул нерсе жок. Бул нерсе аялдарга жүктөлгөн эмес, себеби деген аялдар өзүлөрү алсыз зат болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам боюнда бар аялыңарга анан кичинекей наристелериңерге көз салгыла деген. Себеби деген бул дем салуу боюнча. Именно ошо дем салуу боюнча көз салгыла деген. Аял заты өзү алсыз, боюнда болгону эки салсыз болуп калат деген. Аял заттын колундан, мисалы үчүн бир үй бүлөгө
бир үй бүлөгө сыйкыр жасалса биринчи аял затына тиет, себеби аял зат алсыз болот. Аны эркек тоготпой жүрө берет, анан кийин сыйкырдын күчү күчөгөндөн эркекке да таасир бере баштайт. Түшүнүктүү. Мисалы көпчүлүк учурда ошол көз ачтарга баргандар суроо бере турган болсо биринчи суроосуна мындай туура жооп берип коюп ошону менен тартып алгандар бар экен да. Анан алар чын эле алдамчыларбы же алдамчыларына бир канчалык пайыздык мындай чындыкты билишеби алар? Булар боюнча мен аятта айтайын. Аллах Таалам Куранда «Валакад зайяна сама ад-дуnya бизинатин ликавакиб» дейт. Биз көрүп турган асмандагы жылдыздарды Кудай Таалам кооздук үчүн жараттым дейт да. Экинчиси «Вахайза мин кулли шайтанин марид» жана бейбаш шайтандарды аткылаш үчүн. Эми элестетиңиз, бул жылдыз менен бир периште келип туруп, бир жылдызды кол менен кармап атып атат таш сыяктуу. Жылдыз периштенин чоңдугун. Анан кийин ла яссамауна илал малаил а'ла. Булар жин шайтандар ошол жердеги асмандагы кабарды, адамдын тагдырын окуп калыш үчүн барышат, бирок булар аны уга алышпайт, окуй алышпайт деп Куранда келип атат. Алла Таалам эгерде кандайдыр бир угуп кала турган болсо, анда илля ман хутифал хутфата фа атба'аху шихабун тaqib. Эгерде бир угуп кала турган болсо, анда аны артынан куйругу узун болгон от жалындуу жылдыз менен аткалап, ошол жер жүзүнө кайтып келбесин деп, кайтып келгиче эмне жин шайтандарды жылдыздар менен аткалап күйгүзөт Алла Таалам деди. Демек алар кабар жеткире албайт, келечекти айта албайт. Аллах Куранда айтып атат. Эч ким келечекти айта албайт. Эгерде алар бир окуп кала турган болсо, Аллах Таалам дароо күйгүзөт экен ошол замат. Бирок булардын жанагындай немелери болот. Жандагыларчы, жанагындай 3-чү аламдагы. Ошолор көп жашашат. 1000 жыл, 2000 жыл жашашат. Анан ошолор эми сиздин мисалы үчүн мурдагы кылган иштериңизди көрүп калышы мүмкүн. Ата теңиздин кылган иштериңизди көрүп калышы мүмкүн. Булар скорость чоң болот да. Анан ошонун мен бул пендени тааныйм, көргөм, бул кече мындай кылган, мурдагы күнү мындай кылган деп сиздин прошедший немеңизди айтып туруп, көргөн немеңизди анан элди ишендирип туруп анан өзүнө неме кылат, тартат булар. Любой бир жерге көз ачып карасаңыз, сиздин прошедший мурдагы өтүп кеткен окуяңызды айтып туруп, сизди таң калтырып туруп, анан кийин өзүнө эмне кылат, сизди багындырат. Ошондуктан булар келечекти айта албайт, буга ишенбеш керек. Келечекти Алладан башка эч ким билбейт, даже пайгамбар билген эмес. Акыркы суроом болсун устаз. Ошондо көз ачыктар жиндерге кызмат кылып атабы же жиндер көз ачтарга кызмат кылып атабы? Бул жерде мындай. Адамдар көз ачыктар жиндерге кызмат кылат. Адамдар, Адамдар. Алар деген өзлөрүнө баш ийдирип алат. Эгер ушуну кылбасаң, сен оорутабыз, ментебиз деп кыйнашат. Ошондуктан бул нерсе чоң адашуучулук. Инсан ошол өзүнүн жараткан Кудайына, Аллага, ар бир инсан жараткан Кудайга таянбай, ошол башка бир күчтөргө таянып, ошолор аркылуу анан кийин бир элдерди дарылоо, же ошол элдерди бир имандан башка жакка буруу, Кудайдын ишенимине болгон ишеним эмес, башка жакка ишенимин бура турган болсо, бул чоң адашууга алып келет. Аллах Таалам Куранда «Заликал китаб ла райба фих» деди. Бул китеп ушундай, мында бир дагы шек күмөн жок. Эгерде мен Кудайга ишенбесем, мен киммин? Атеист болуп эсептелинем. Туурабы? Демек, атеистке Кудай Таалам не? Иман бербейт. Аны биздин дин боюнча капыр деп айтабыз. Ошондой эле Курандын шыпай экенине мен ишенбесем, Аллах мага кантип шыпа берет. Ошон үчүн бул китепти Кудай Таалам бул ушундай китеп, мындай шек күмөн жок деди. Шек күмөнсүз бардык жактан мээрим төгөт, туура жол көрсөтөт, шыпа берет адамдарга. Илим билим. Демек, бул шек күмөнсүз китеп. Бул китеп менен иншаллах мына канча деген адамдар ошол жаман назар оорусунан, илешкер оорусунан, сыйкыр жаман оорулардан, баардык руханий жаман оорулардан айыгып, альхамдулилlah, мына түз жолго чыгып атат. Бирок жана мен айтып кетпедимби? Ар бир адамга эле көз тийип, анан сыйкыр жуга бербейт. Көз тийген адам өлүп калышы мүмкүн. Өлүп калат, аны сактап кала албайсыз. Сыйкыр болгондо ага акча керек. Сыйкыр, мен сизди сыйкырлатыш үчүн мен бай болсун. Бул жол менен канча акча кетет бир сыйкырга? Кандай ойлойсуз? Баягында мага бирөө жазды, ушундай бир тууганыбызды сыйкырлатыш үчүн
канча бир 8 000 – 9 000 долларга участогын сатып ошол акчаны берип бер депчи. Демек ошо сыйкырлатуу кымбат да. Адамдар эми ушу сыйкыр үйрөнүшүп сыйкырлатышат, бир акчага ойлонойт. Ошо акчага кызыгышат. Көрдүңүзбү? Анан ошол акчага кызыгышып анан сыйкырлатышат. Демек сыйкырлатууга буга акча керек. Ар бир адамдын ага дити бара бербейт. Ага дагы имандын каралыгы, иман жүрөктөн чыгып кетип, кара жүрөк керек да. Бирок азыркы адамдар көпчүлүгү мындан жагандай руханий жан дүйнө менен анан сырттан жин шейтандар тийишүү менен ооруп жатышат. Анан ар бир адам сыяктуу көз тийип туруп сага кара дуба бар экен дей берсе ишене бербеш керек. Ишене бербеш керек. Эми биз бул чыгарылышты чыгаруудан максат коомчулукка жеткирүү, бул нерсе туура эмескигин. Эми сизден дагы акыркы сөз болсун дагы көрүүчүлөргө эскертүү катары бул маселе боюнча кайтылып кетсеңиз. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу урматтуу бир туугандар, жалпы кыргыз элибиз. Пайгамбарыбыз алейхиссалам көз тийүү чындык деген. Бирок анда адам өлүп калат, сактап кала албайсыз. Андан Кудай сактасын. Кара дуба, кара сыйкыр, мына орусчасы черная магия, колдовство. Мунун бардыгы бар нерсе. Куранда айтылган. Эң биринчи түшүрүлгөн сыйкыр бул аял менен күйөөсүн ажыратыш үчүн жасатылган сыйкыр дейт да. Эң биринчи. Ошон үчүн ажырашуу көп болот. Эми кара сыйкырды дубалатыш үчүн сыйкырчыга барып, ага көп акча керек. Ал акча ар бир адамда бар эмес. Сенде көз бар, көз тийип туруп, кара дуба бар экен, көз тийип туруп, кара дуба бар экен десе эле, мындай акылсыз адамга эле ошого ишене бербеш керек. Алла Таала акыл берген киши акыл калчап иш кылыш керек. Пайгамбарыбыз хадисте ачык айтылып турат. Эй мусулмандар айтат дагыла, жин шайтандар силерге сырттан зыян берет деген. Кимдин руханий жан дүйнөсү ооруп аткан болсо, бул китеп ошол руханий жан дүйнө ооруп жаткан руханий жан дүйнөгө шифа болот деди Алла Таалам. Демек ошол руханий жан дүйнө менен ооруп атасызбы? Куран менен айгасыз. Сыртыңыздан жин шайтандар жармашып сизди уктатпай ооруп атасызбы? Куран менен айгасыз. Ошон үчүн иншаллах мен силерге айтат элем, ар бир көз ачыкка барасызбы, же чала молдого барасызбы, же бир мошенник аферистке барасызбы, антип көрүнгөн жакка барып, көрүнгөн дубалы сүзгүдөй бербей адашып, жүрөккө иманды бекем кылгыла, намазга бекем болгула, Аллах жолунда. Дүйнөгө кантип умтулсаңыз, бул иманга да ошончо умтулуп кызмат кылыш керек. Ошондо Кудай Таалам бул пендем менин жолума ушундай кызмат кылып атат деп Аллах Таалам сизге назар салат. Бардыңыздарды иманга беки болушуңуздарды чакырып кетет элем. Чоң рахмат сизге. Алла разы болсун. Assalomu alaykum.